Кутман Алимжанович. Кутман Алимжанович. Кутман Алимжанович. Туған күніңіз 15-92. Қайда туылғансыз? Ош шаарында. Ұлтыңыз? Кыргыз. Үйлеріңіз қандай? Орта. Оқисыз бе, іштейсіз бе? Бошмун ба. Жұмыс істеймін. Оқисыз бе? Жоқ, іштеймін. İştemeyiz mi? Büyüklerle havanız qanday? Семейный. Балдарыңыз бар ма? Жоқ, бұйырсам болады. Sizin үшін 2017 жылы жош білме болды. Сентябрьдің баш айларында Аттоқұров Айзерет деген братан бар болчу, біз район чоңа-чоңабыз. Кейін Нурлан братан, Мирлан братан үчөө болуп, ушундай болуп чалышып калып, жолубуз калып, ушундай шайлоо боюнча ушундай даярданып турдук экен. Кандай шайлоо болуп тез ушундай бабаныкына кыймылдайбыз. Ушундай кичине даярсың, боштайсың, бошлой берсең, анда сага иш бар. Эки жакта балдар эме кылып, дос постторун айтып баарын ушундай кылып, эме кылып туруп, мен чабыйсага чыгам, ушундай келе коесуң деди. Анан кийин 2-3 күн өтпөй эле чакырды, бардым. Барсам балдар көпчүлүк экен, өзүң сен да досторуңду чакыр деди, эмне болот деп чакыргандан кийин сөйшөбүз деп чакырды. Атыңызды айтып бериңиз. Деди, кийин сине тыйынчты боласыңар деди. Анан тыйынчты боласыңар деп баргандан кийин сен айланын ичинен $1000 пул болот деди. Сен айланын $1000 берем, дагы бонусун дагы кылып берем деди. Сен кандай мага балдарыңды чогултуп бер. Эмнеде 2 мал Назарбектен кафесине 2 мал питанияга да отургузам деген качканы сөйлөшүп койду. Качканы сөйлөшүп берди мен көзүмчө. Качканы жер балдар трюканы кылат, 2 мал питания барат балдар. Назарбектен кафеге уже полностью дарастырып, анан Барбарис деген кафенин алдына ошол жерге биз штаб болот деп ошол жерге штаб атышты. Балдар келишиге көпчүлүк чогулуш болсо, менин колума $200 пул берди. $200 пул берип, сен уже бүгүн сага мына алабыз. Балдарың чогултур, балдарың 20 000 сомдон алат. 20 000 алат. Сен уят кылбай, кыжат болбой, дос постторуна айт, полный раппер кылайлы. Аттоқұров Айзерет. Аттоқұров Айзерет жанында достор Нурлан, Мирлан деген братан. Үчөөбүз чоң чыккан братандар да. Анан бага деди, жок дей албадым, болуптур дедим, көпчүлүк мына раппер көпчүлүк шеде отурат. Сен жанында болосуң, любой нерсесине мен жооп берем деди. Кандай не иш кылабыз десем, олар айтты, короче, махаллелерде тополоңдор болсо, бар махаллелер тополоңдор жабабыз. Биз типа мына кандай эзбулбуз деди. Булар биз болбой башкарылып атко десем, короче, мен милиция, силиция жактан полностью уже сүйлөшүп келишилген бүткөн. Бизларга мен ичинде өзүм турам, мен жооп берем. Сен главный мага мас болуп бересиңер, балдар чогултуп, спортсмен чоң балдарды алып чык, мынакка көрөлү. Ошон айына мисалы 20 000 балдарына 20 000 кылам, сага $1000 кылам, бонус кылам, ишет сага плюс. Доплата деп нарапирак кылам, эме кылып, ишендим бирок. Ошонун иш башталып, Назарбекке дагы болду, ояк бияктар полный сени кылып беришет, балдар чогултушуп, ушинтип 3 мал чогулуш башталды. Анан кийин арадан 2-3 күн өттү. Арадан 2-3 күн өткөндөн уже балдар чогулуп баргандан кийин штабтан сом керек болуп калды, мен сом сурадым. Сом сурасам, ушундай сом керек болуп атат, сом бересизби, балдарга сом керек экен десем, сен сага сом керек болуп калды, макашадан балдарын алдым деген бар. Уят кылып паска теуп койду. Анан унчукпай калып кеттим мен. Анан мен братан да. Чоң тил олорго кыска эле, сүйгүрмөтүп эле, коркот элем кичине. Анан унчукпай калып кеттим. Анан балдар кийин не болду деди, мен айттым ушундай бүгүн акча болбой калды, эртеси дагы ишке барды, ошол жерге штабка барды. Штабка жолугуп, ол жерде турдук. Анан дагы келтирип сүйлөп келтирип, анан балдарга да акчасын бербей кетип калды. Анан балдар мага келип дагы акча сурады. Анан балдар акчасын бербей кетип калган, балдар акчаны не болот деди. Мен айттым, мен акчаны жебейм дедим. Мен акчаны өзүмдү акчам алып элекмин мынакей. Көзүңөрчө чалайын дедим да, громко говорил, телефонду койдум дагы. Биринчи Аттоқұров Айзерет номерине чалдым. Кайсы жерде чалдыңыз? Примерно саат 9-тарда да, ушундай примерно 12-си. Бир болсо 12-си. 12-чи эмне? Кайсы ай? Сентябрдын 12-си. Толук айтсаңыз. Сентябрдын 12-си. Ошол баягы штабтан чыккандан кийин, Айза Барбаристен чыккандан кийин балдарга вообще 10 чакты балдар турган. Мен громко говорил кылдым да, мен Айзеретке чалып Аттоқұровго айтайын, мен актанайын дедим да, балдарга мен акчам ал дейт. Мен Айзеретке мен Айзеретке калп айтпасам 4-5 жолу чалдым, ол братанга. Анан телефонду албай көтөрүлбөй койду. Андан кийин экинчи номер Нурлан деген дос бар. Нурлаша деп коет, Нурлан братан дейт, 88 жыл. Анан ого чалдым. Ого чалсам бир мейком номер бар эле, мен өзүм номеримде. Телефон жок. Симкада бар. Данныйлар, анан контакт. Ого чалсам ал да, ого калп айтпасам 3-4 жолу чалдым ошол номерди. Ол да албай койду. Анан Мирлан братанга мен мамилем жакшы эле, братанга чалып, братан ол алып калды.
Анан ошолор көчө братан ассаламу алейкум дейт, балдар мен ушундай кылтат братан, мени жеп алды да акчаны братан. Неге мен сиде койгула братан, эмне ондай кылтасың братан, досуңуздар албай атат дедим. Телефонду көтөрбөй атат десем, телефонду билекти бир нерсе мага сүйлөдү да, айдачы мени үй жакка деди. Мен үй жагына бир укам бар эле. Укам машинасына отурдум, айда дедим. Үй жагына барайын да мен сумчак болуп биякта калды. Мен үй жагына туура өтүп чекте, ол уже подъезден братан өзү чыгып калыптыр подъезденчи. О жерде учурашкан. Адреске бардыңыз. Сымытуда жаке мен эми домун билбейм эле, бул жашаган жерин билем да, илгерден ол мен акам болгондо бир тааныганым бир 7-8 жылдан бери тааныйм, башта 10 жылдан бери. Мамилебиз бар, анан барып, братан ушундай болду деп айттым да, братан ушундай болду. Азизат братанга чалып бер братан. Нурлан братан чалып берчи братан, ушундай балдар менен ушундай кылып кыйнап атат мени, эмне тойлоп атышат братан. Десем эле ушундай акча отат братан, акча айтсам эле, мен сага акчаны айттым го, эмне акча ушунчалык керек болуп калды деле ошол деп турган эле. Мен күтпөгөн жерден эми шапалакта оң колуп тартып бирди. Шапалак айтыңыз, тартып берди, кайда эмне? Уруу бирди. Шапалакта оң колду мен бетиме уруу бирди шапалак менен. Мен шапалакты жегенден кийин уже баягы жерде уже чыдай албай калдым. Анан мен да урдум. Экөөбүз кармашып кеттик баягы жерде. Анан экөөбүз кармашып кеткенден кийин потуп туруп кармашып кетип, анан ол мен болду, мен успокоить этип калды. Анан Мики братан мага айтты, Кутман камаз туруп тур. Каже, штабка айда. Штабка барайлы, барды штабты чечесиң, азиттерим чакырам кам болчу деди. Машинага барып отурдум, мен аркага отурдум. Врачка айдады, анан телефондон уже мен билип калдым да, телефондон чалып атып, ушу Айзат атоктурга чалып турушу, Нурландар чалып туруп, штабка айдагыла деп калды да, штабка айдагыла деди. Анан башкача тон менен айтканда уже мен түшүнүп калдым. Анан унчукпай кете бердим. Штабка барды, анан штабта мен ушу менин тааныштарым, менин мамиле кылган ака досторум менен, ал жерде балдар бар менин, 5-6 шақты балдар отурушты, күтүкчү, ошо акчаларын күтүп отурушту ал жердечи. Кайда жайгашкан? Ол бар, ошо Барбаристен ачканда Барбарис. Ош шаарындабы, Төлөкөл микрорайон, анан кичи районунда. Ушунда Айза деген 5 этаждык домдор бар. Ошондо Барбарис деген кафени ачканда, ошо кафени бизге ачып берген да. Ушундан кийин бизге Бабанов, ошо немеси деген да. Штаб бизге Бабанов ачып берди, штабка бизге штаб берди. Ушул штаб биздики деген да. Анан ошол штаб иштеп баштаган, ошол жака күндө барып, ошол жерде отуруп 3 мол биздин ишибиз ошол масса составларга барып сарып коймойлу деп жүргөндөн ошол биз жакшы иштеп бергенбиз, колубуздан келишинче бир ошо айткандай эле кылып, бирок правила сарала бузган жок элек. Анан бирок андай иштегенде эме кылдык эле. Анан алып барып уже даярдап уже следующий просто даяр болгула, бир чыкканда 80 бала 100 бала ошол даяр чыгып кетиш керек деп ошол эле күтүп жүрдүм, анан кийин ошо айлыктарды бербей калды да. Анан кирдим. Киргенден кийин ошол баягы Мики мени алып барды машина менен. Машинадан түштүм, мен Тайпанга айттым, айдай бер дедим. Тайпан уже сезбей, уже мен канча турам билип калдым да. Кирдим, анан киргенде 5-6 ушул жерде отурушту, 5-6. Биздикилер да акчаны күтүшүп. Олорго барып, Мики братан олорго барып кыйкырды ужачы. Биринчи да кыйкырган төрөккө кирип кеткенде анан мен аркага буруп, анан качып ошо Айза домун алды менен буруп качтым да. Ошо жана кийин качып кетип калдым, уже мен ойлодум да, бир 2 күн өткөндөн кийин уже унутуп калдым. Шайлоо мени аласып, уже унутулуп калам да деп ойлоп турам. Айылда жатсам ушул интернетке ютубка кирсем, ютубтан карасам, ютубта ошо Мирлан братан жүрөт да, ушуну бет таныш балдардан 5-6 мени уруп кетти, ушундай кылып кетти, ушуну СДПКны уруп кетти. Болсо мен өзүм Бабанов кылып иштеген адаммын да, СДПК, ПСДПКда мен ошо тааныш билишимде эле болгон эмес, вообще жок дагы да менин таанышым вообще. А мен Бабанов кылсам азыр мен жөнүн азыр берди, мен ушундай кылып коюп, Мики братан эмне кандай кылды түшүнбөй калдым да. Мен таанылган 5-6 спортсмен балдар келип уруп кетти, ушундай кылып кетти деп айыптап анан уже түшүнүп алып милиция кызматкери сиздерге келдим ошо. Канчадан барган ошол? Мен өзүм иним барган, чогуу иштеген мен ишке жумушка тарткан, врачкам бар, ошо мен чогуу барып иштегенбиз, ошол эле бала болгон, экөөбүз барганбыз да. 5-6 бала. Экөөбүз кармашканбыз. Ошону түшүнбөдүм да, 5-6. Мен ошол сүйлөгөнү мен МТСтен көрүп калып, ошон үчүн келдим да, 5-6 бала спортсмен балдар деп ушуну такалып, ошол жерден угуп калган, уже өзүм көрдүм да сүйлөгөнүчү. Анан уже келдим да бул жакачы. То, что билсе тура эмес, значит милиция кызматкерин өзүм эле барышым керек, өзүм барып фон айтып берейин деп келдим алдыңыздарга. Ошол Белеков Мирланды сизден башка дагы 5-6 бала талпа курган эмеспи? Жок, ол талпа жер эмес. Ол Мики братан экөөбүз болсо мени баягы жашты ойлоп, баягы жаштыкка салды. Мен бул убагында биз контакт жеп чоңойгонбуз да, токмогу жеп чоңойгонбуз. Анан ол биз деле уже ата болуп калдыбыз, ата болуп баштады, onu сени братандар түшүнбөй эле баягы салып алды. Уже мен түшүнүп калдым, уже билип калдым, мен шапалакта урган эле уже силер мен баягы чыдабай калдым, уже шапалагын жегенден кийин анан мен да баягы жерде братанды урдум да. Эмне урасың братан, жөнөн депчи. Эми бул чоңдугуна салып мени уруп атпайбы ал жердечи. Жөнөн мен чоңдугуна салып уруп коет да. Мен врачка катар кол көтөрбөйт деп ойлодум да меничи.
Ана ол жерде мен ачуу жиним келип кетти, ана мен дагы братан эмне мындай кылып атасың сен менен акча почта керек болуп калды дегенде мен да урдум да. Анда ошо экөөбүз кармашып кетти ошол жерде. Ошо белек Мирлан менен урушуп урганын себеби ошондой эмне болуп атат? Ол ошол акчага маселесине келгенде ошо мен балдарга мен уят болуп калдым да, балдарга айттым да, балдар уят болуп калдым братан. Балдар менин акчаны жеп алды деп ойлоп атышат. Десем, ошол акчаны сен неге ошо акча сага шагарга керек болуп калды, акчаны наркыга туруп турбайсыңдар мен ушинтип да. Башка себеп жокпу? Мурун өз ара келишпестик, башка мамилелер болгон эмеспи? Жок, мурун мамиле жакшы болчу, вообще жакшы болчу. Ошо акчаны бербей боюнча сурап калсаң, Акчаны бербей боюнча ушундай болуп калды. Андан кийин Ош шаарынын төлөкөн киши ачасына биринчи доомдун астына келип, ал жерде да урду, бычак коркутту шилтеди деп атат да. Ошого эмне деп жооп бересиз? Жок, ол жер биз СМТдан чыгып туруп, машинага отуруп, прямой ошо бабамыздын штабка бардык да, биз иштеп жүргөн штабка бардык. Кайсы жеринде башка? Азия Барбарис, мурунку Барбарис кафе болгон. Ошол жерде ошо бабамыздын штаб кылып, Азия Атокуров Азияда айткан да, ошо биздин штаб, ушул жерде мен конечно штабты алдым. Бизге уруксат берилди. Ошо общий бабаны кыймылдай, биз ошо бабаны эзип болобуз деген акча, конечно, биздин ишибиз ошо акча деген значит болду. Болду, анда биз туруп берелер, братан деп чыгып туруп бергенбиз. Болду. Болду деген ошо кийин сөзүнө турбай коюп, адам просто мени балдарын көрүнчө мени уят кылды да, болчу. Сизди ошол жерге ким жумушка алып атат? Атокуров Азилет. Анда эмне деп угду берген? Милиция жактан бар нормально, биз жөн эле СБбыз, ушу махале бол иштин көзүн билдирген, биз Бабановго кыймылдайбыз, Бабанов бардык ишин аткарабыз. Конечно, менин картама жаласар, мага масса керек. Бирок милиция кызматкерлерге бизнес болсо мен барам, мен жооп берем бардыгына. Конечно, мага масса туруп беришине керек. Сен айлыгың, короче, $1000. Сен ошо балдардын арапия достору, сен досторуң көп, сен жакшысың, сен менде достор менен мамиле кылган досторум бар, ошолор менен жакшы мамиле этесиң. Сен конечно балдарын карап бересиң, сени уят кылбайм. Балдарын 20 000 сомдон пул алат, 20 000 сомдон пул алат. Конечно, мага масса туруп бересиңер. Мына Назарбек кафеде, мен Назарбек кафеге алып барып, Назарбек кафеде дедим, мына 12-чисодан баштап жеп баштайсыңар бу жерде. 2 мал питание отургузуп, ошо Барбарыстын ылдыйында зал бар эле, тарпагандай. Качалка зал бар эле, ошол качалка залга кирди дагы, ошол жерден акчасын берди. Мына балдар шеге трипкатов шака биздин шака киргизди. Качалканы сүйлөштү, буякты сүйлөштү. Анан кийин ошол домдон бир квартираны, трёхкомнатный квартираны силерге сметет берем деп, ошол жерде смететти. 3 комнатный квартираны ошол жерде постоянно силер стартоо жатышыңар керек депчи.